Для фонда Сороса одним из главных приоритетов сейчас является это развитие молодежи для того, чтобы она активно вливалась в сектор IT, в один из быстро динамичных растущих отраслей экономики, для того, чтобы наша молодежь могла быстро там трудоустроиться. От фонда Сороса мы реализовали целый ряд крупных проектов в этой области, в том числе мы работали с вузом и с профтехом, но самым оказалось эффективным это является работа на уровне школы с учителями информатики, и мы поняли, что главным сейчас является это повышение квалификации учителей информатики. В связи с этим мы уже второй раз проводим слет учителей, республиканский слет учителей информатики. Первый мы проводили в 2015, и сейчас в 2019 мы выбрали новый формат хакатона. И сейчас по результатам мы поняли, что это был самый правильный формат, потому что учителя, они научились друг у друга, в первую очередь, не просто у наших тренеров и экспертов, которые тоже были очень полезными, но в первую очередь друг у друга они научились многим инструментам. Эмне үчүн бизге информатиктер, бизге программисттер керек деп суроо берсек, биз кыргыз информатиктердин ассоциациясы бирге азыр биздин IT индустрия ылдам өсүп келе жатат. Бизге программисттерге биз муктажбыз. 2030 жылга чейин 50 000 программист бизге керек. Ушундай максаттарды койгонбуз. Биз ар бир үй бүлөдөн бир программист уран менен иштеп келе жатабыз. Информатиктерден биргелешип программисттерди даярдоого аракеттерди күтүп атабыз. Бул информатиктердин слетуна келгениме абдан кубанычтуумун. Мага аябай жакты. Бул жерден мен абдан көп нерсе алдым. Мисалы эң биринчиден хакатон деген терминди биринчи угуп, ошол боюнча мелдешип жатабыз. 11 командага бөлүндүк баарыбыз. Ал жерден абдан көп маалымат алып, бир презентация проект даярдап жатабыз. Андан башка Python программасын, язык программирования, программалоо тилин абдан кызыгуу менен үйрөнүп жатабыз. Азыр дүйнө жүзү боюнча ушул тил жакшы чыгып жаткандыктан биз окуучуларга ошол тилди үйрөтөлү деп абдан кызыгуу менен. Анын уюштуруучуларга аябай чоң рахмат. Ушундай кереметтүү ысык көлдүн жээгинде аябай шарттар жакшы уюшулган. Анан катышкан мугалимдер дагы ушундай кызыгуу менен абдан көңүлдүү, жоопкерчиликтүү иштеп жатабыз. Биз ушул слеттон аябай чоң көп маалыматтарды алдык дейбиз. Мисалы айта кетсек, эң негизги азыркы мектептерде окутулуп жаткан эң көйгөйлүү программалоо тили Pythonду айта кетсек, бул Python азыркы кезде эң популярдуу программалар болуп эсептелет деп биз айта кетебиз. Буга чейин биз эң артта калган программалар Basic, Pascal иштесек, азыркы учурда Python программалоо тилине өтүп жатабыз. Python программалоо тилинде биз азыркы учурда жаңы ишке киришип, жаңы үйрөнүп баштадык десек биз жаңылышпайбыз. Анткени бул Python программалоо тили бизге аябай эң керектүү жана ыңгайлуу программалардын бири болуп эсептелет деп айтсак болот. Жана ошондой эле азыркы олимпиадалардын баардыгы ушул Python программалоо тилинде өтөт деп биз айта алабыз. Бүгүнкү ушу слеттун программалоо тилинде дагы эң популярдуу болгон, дагы эң замандын өнүгүп жаткан талабына ылайык. Мисалы айта кетсек, Google онлайн сервистери менен иштеп жатабыз. Анын ичинде Google формда жакшы тест түзсөк болот экен, жана анкета сурамжылоосун
түзсөк болот экен. Бул да биздин мугалимдерге эң керектүү Google онлайн сервистеринин ичине камтылып кетет экен. Андан тышкары дагы айта кетсек, дагы замандын өнүгүүсүнө талапка ылайык робототехниканын программалоолорун биз үйрөндүк. Бул жерде кандайдыр бир микро аппараттардын негизинде ушу жөнөкөй эле нерселер, мисалы светофордун күйүшүндө ушу робототехниканын программалоо тилин жүргүздүк. Бул сүйлөттөн биз аябай көп жаңылыктарды алып атабыз, тажрыйба алмашып атабыз. Хакатон түрүндө өткөрүлүп, аябай чоң таймаш жүрүп турат. Сүйлөттүн жүрүшүндө сөзсүз түрдө мугалимдер арасында болуп жаткан көйгөйлөрдүн баардыгын чечүү жолдору көрсөтүлгөн. Азыркы мезгилде заман талабы программалаштыруу тармагында көп көйгөйлөр болуп тургандыгына байланыштуу же болбосо коом ушул программалоо багытында адистерди талап кылып аткан мезгилде биздин мектеп окуучуларыбыз ушул программалоо тилинен көптөн көп кыйналып жатканбыз. Ошондуктан азыркы мезгилде ушул проблемалар, көйгөйлөрдү чечүү максатында Python программалоо тилин үйрөтүүчү сабактар өткөрүлүп атат. Мероприятие прекрасное, отличается очень хорошей организацией. Самое большое потрясение – это, конечно, работоспособность кыргызских учителей, потому что буквально они работают и день, и ночь. То есть такая командная работа. Скажу, что у нас уже такого, наверное, нельзя наблюдать, вот такую включенность, потому что очень напряженная программа, много обучающих семинаров, мастер-классов. Во-первых, это большой опыт я получила, узнала такие интересные вещи для себя. Допустим, робототехника для меня была только на слуху, а я воочию, собственными руками опробовала, как программируется Arduino, допустим. Вот. Большой опыт мне дали курсы по Python. Это новый для меня язык программирования, который открывает большие возможности в мире программирования. Я думаю, что как раз с этого нового учебного года мы с моими учениками начнем изучать этот замечательный язык. Еще я хочу подчеркнуть, что я здесь нашла очень много друзей, коллег своих, которые близки мне по духу. У меня появился такой вот как бы стимул. Мне хочется идти дальше. Ну, мне следующий решение понравился по той причине, что я хотела получить, то я получила. То есть я получила большие навыки по Python, поэтому начала самостоятельно его изучать, и здесь, в общем-то, меня направили, дали вот хороший фундамент, я буду продолжать в этом направлении работать с детьми. Где-то дали направление по работе в пользовательском курсе в системе Google. Это очень приятно было работать, очень приятно было общаться с коллегами, делиться впечатлениями. Эки миң 18 жылы ушу билим берүүдө анын ичинде информатика предмети боюнча абдан жакшы жаңылыктар болуп өттү. Эмне үчүн дегенде эң биринчиден Кыргыз информатиктер ассоциациясы түзүлдү. Андан тышкары ушул жылы Сорос фондунун көмөктөшүүсү астында жаңы стандарттагы информатика китеби иштелип чыкты. Бул китеп 14 мектепте 1700 баладан апробациядан өтүлдү. Ошондой эле балдардын дагы, мугалимдердин дагы эң сонун пикирлерин алып отурабыз. Анткени китептин түзүлүшү биринчи жагынан өтө ошол жаш курактарына, балдардын жаш курактарына карата абдан ыңгайлуу түзүлгөн. Экинчиден алып караганда бул жердеги маалыматтар өтө системалаштырылып жайгаштырылган.
жана түшүнгөнгө оңой, ошону менен бирге азыркы акыркы маалыматтар камтыган эң сонун китеп болуп саналып атат да. Жана бул китепти бир эле мугалимдер эмес, окуучулар дагы абдан кубануу менен кабыл алышууда. Кудай буйруса, бул китептин дагы бир өзгөчөлүгү азыркы кездеги эң актуалдуу болуп аткан программалоого көбүрөөк басым жасалгандыгында болуп жатат да. Анткени программалоо ушул 5-6 класстан баштап эле баштапкы билимдери берилип, логикалык ой жүгүртүү боюнча, балдардын логикасын өстүрүү боюнча көптөгөн тапшырмалар берилет. Андан кийин 7-9 класстарга киргенде азыркы кездеги эң популярдуу Python программалоо тилин үйрөнүүгө киришет балдар. Бул дагы азыркы балдарды санариптик келечекке, азыркы абдан программалоочулар талапка абдан суроо талап болуп турган учурда бул эң сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ошентип биз азыркы кезде Кудай буйруса ушу балдарды жаңы санариптик келечекке, информациялык кылымга даярдап атабыз деген ишенимдерибиз, үмүттөрүбүз чоң. Слетко 70-тен ашык мугалимдер катышты республиканын ар кайсы аймактарынан. Ушул слеттин негизги өзгөчөлүгү слет хакатон түрүндө өттү. Хакатон учурунда мугалимдерге көптөгөн тренингдер өтүлдү. Ошол учурда мугалимдер өздөрүнүн тажрыйбаларын көрсөтүштү. Ошондо биринчи орунга Бишкектин мугалимдери, Жалал Абад, Нарын облусунун мугалимдери негизги байгеге ээ болушту. Ар бир мугалим кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланды. Анан негизгиси ушундай иш-чараларды буюрса келечекте дагы өткөзөлү деген ойдобуз. Вверх, все решают, да? Борьба была очень упорная, особенно в самом конце. Ну, хотелось бы поблагодарить наших учителей за то, что они приехали на этот слет. Все с их стороны было на очень высоком уровне. Все очень много работали и днями, и ночами, занимались. Также была проведена олимпиада среди учителей, которые они тоже участвовали в это время. И борьба была нешуточная. Хотелось бы сказать, что учителя со всех уголков нашей страны очень хорошо подготовлены. И, соответственно, все соревнования, хакатоны, которые здесь проходят, они показывают этот уровень. Мы прямо у нас и по очкам, и вот мы голосовали, и закрыто, и открыто, и руки поднимали. Было действительно очень сложно. И поэтому первое место с хакатона, со второго республиканского слета информатиков Кыргызстана идет команде Digital Go. Мы благодарим, конечно, каждого учителя, всех тимлидеров. Мы благодарим Кыргызскую ассоциацию информатиков, которая организовала это мероприятие. И надеемся, что таких мероприятий будет больше. А самое главное, мы надеемся, что все результаты хакатона будут доступны на сайте emuvalim.pg для всех учителей информатики в стране.